Туристтик мезгил башталгандыктан жол эрежесин бузган айдоочулар да көбөйүүдө. Ошондуктан Бишкек Нарын Торгарт багытында жолдо жүрүү эрежесин бузган айдоочуларга карата түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Рейдтин жүрүшүндө ылдамдыкты ашырган унаалар токтотулуп, айыппул салынып, протокол толтурулуп, айрым унаалар айып короого киргизилди. Бүгүнкү рейд боюнча бул автоураган аталышындагы рейд. Бул атайын Бишкек Нарын Торгарт автожолунда рейд иш-чаралар өтүп атат. Себеп дегенде барыңар байкагандай автоунаалар бүт көл жакка чыгып атышат. Тыгындыктар көп болуп, атайын автоурагандар менен рейдке чыктык. Бул аппаратный комплекстер ылдамдыкты ашырган үчүн, карама-каршы силкеге чыккан үчүн дароо эле фиксация болуп туруп, автоунааларды токтотуп, бузуу жөнүндө протоколдор жазылмакчы. Автоураган бул транспорт каражаттарын автоматтык түрдө видео көзөмөлдөө үчүн мобилдик аппарат. Бул эреже бузгандарды өз убагында табууга шарт түзүп, жол сакчыларынын ишин бир топ жеңилдетет. Без бампера, без передней фары. Кызмат өтөп жатканда бул автоунаа токтотулган, анткени астыңкы мамлекеттик номеру жок болгонуна байланыштуу. Текшерген учурда айдоочулукта эч кандай өзүнө тиешелүү документтер жок болгонуна байланыштуу машина айып короого киргизилди. Айыппулдун өлчөмү 11 000 сомго түздү. Чүй облусу боюнча бир стационардык пост жана 4 мобилдик автоураган көзөмөлдөөчү мобилдик аппарат бар. Биринен 14 августка чейин стационардык посттордо аталган аппарат менен коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларды аныктоо боюнча тесттик режим жүргүзүлөт. Андан кийин мобилдик аппарат толук ишке кирип, коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларды аныктай баштайт. Автандил Бактыбеков, Нурпая Забытов, Руслан Бараненко, ЛТР, Чүй облусу.